Саламатсыңарбы кымбаттуу окуучулар. Бүгүн биз класстык саатта улуу жеңишке 75 жылга арналган сабакты өтөбүз. Сабактын максаты окуучулар улуу ата мекендик согуш тууралуу кеңири маалымат алышат, улууларды урматтоого, ата мекенин сүйүүгө, коргоого тарбияланышат. Улуу ата мекендик согуш 1941-45 жылы Совет элинин фашисттик Германияга жана анын союздаштарына каршы ата мекенинин эркиндиги жана көз карандысыздыгы үчүн адилеттүү күрөшүү. Улуу ата мекендик согуш дүйнөлүк экинчи согуштун маанилүү жана чечүүчү бөлүгү. Бул согушка Кыргызстандан 360 миңдей адам катышкан. Алардын 150 миңдейи орден жана медалдар менен сыйланган. 29 адам даңк орденинин толук ээси, 73 жоокер Советтер Союзунун баатыры болгон. 90 миңден ашык кыргызстандыктар курман болгон. Улуу ата мекендик согушта Украина, Россия жана Белоруссиянын убактылуу ээленип турган райондорунан республикага 30дан ашык өнөр-жай ишканаларынан жабдуулар көчүрүлүп келген. Кыска мөөнөттүн ичинде фронт үчүн керектүү продукцияны көчүрүп келген ишканалардын базасында чыгарып баштаган жаңы ишканалар курулган. Алар фронтко бардык жактан күчөтүлгөн жардам көрсөтүүнүн маанилүү фактору болуп калган. Алардын ичинде Красный швейник фабрикасы, Красный металлист заводу, Фрунзе атындагы айыл-маш заводу, Осо авиахим тигүү фабрикасы, Ош жибек комбинаты, Новотроицк кант, Беловодск кант заводу жана башкалар. Согуш жылдарынын ичинде 70тен ашык өнөр-жай ишканалары ишке киргизилген. Машина курулушу, түстүү металлургия, көмүр өнөр-жайы, энергетика, айрым жеңил жана тамак-аш өнөр-жай тармактары орчундуу түрдө өнүгүп баштаган. Өнөр-жай продукциясынын көлөмү 1940 жылга салыштырганда 1945 жылы 22%га өскөн. Машина курулушу жана металлды кайра иштетүү продукциялары 3,5 эсеге, анын ичинде машина курулушу 10 эседен көп, электроэнергия өндүрүшү 1,5 эсеге өскөн. Согуш жылдары республиканын колхоздору жана совхоздору коргоо фондуна 4,5 миллион пуд буудай жана 500 миң пуд эт өткөрүшкөн. Көчүрүлүп келинген ишканалардын электроэнергияга карата болгон муктаждыктары өскөндүгүнө байланыштуу Небезиновка ГЭСинин курулушу улантылган жана Аламүдүн ГЭС-1 курулушу жөнүндө чечим кабыл алынган. Анын курулушу 1943 жылы башталып, 1945 жылы аяктаган. 1943 жылы биринчи кезекте Чоң-Чүй каналынын курулушу да аяктаган. Бул объекттердин бардыгы элдик курулуш ыкмасы менен курулган. 1942 жылы Кайдаркан сымап комбинаты ишке киргизилген. Көмүргө болгон муктаждыктан улам шахта курулуш иштеринин өсүү темпинин өтө тез жогорулоосун жараткан. Алар негизинен ишканалардын өздөрүнүн күчтөрү менен жүргүзүлгөндүгүнө карабастан, бул кесипкөй шахта курулуш уюмдарынын андан ары өнүгүүсү үчүн негиз болгон. Согуш мезгилинин оор кыйынчылыктарына карабастан турак жай курулушу да жүргүзүлүп турган. Айыл чарбасында механизаторлук кадрларды даярдоо боюнча иштер жүргүзүлгөн. 1941 жылы кыска мөөнөттүү курстарда 2812 трактористтер, алардын ичинен 2787 аялдар жана 570 комбайнерлор даярдалып чыккан. 303,6 миң тонна нан жана 22,3 миң тонна картошка камдалган. Армия колхоздордон жана совхоздордон 54 миң тандалган аттарды алган. Улуу ата мекендик согушта жеңип чыккандан кийин республиканын экономикасы кыска мөөнөттүн ичинде тынчтык рельсине өткөн. Кеттиң эле майданга ушул жерден, кубат коюп атыңды өмүр берген, кайсы тону бүрктү дебедиби, кызыл кыргын чабуулда сени көргөн. Күйгүзүүчү чок болуп чачылгансың, каарданган жолбурстой качыргансың, баатырсыңан фашисттин башын жулган, Жазайылдын огундай атылгансың. Курбалдашым согушка бирге кирген, тозок отун бирге кечип бирге жүргөн, карап турган ажыдардан жалтанбастан,
найзасыны качырган, кайра сүргөн. Келдиң деңиз жерди даңктан даралып, жерге арылтып, дары жыткан түтүндөн куш сайрадып, жарак жерге тараанып, гүл жайнады, жеңиз сенин күчүңдө. Элиңе бөлөк түшкөндө эр жигит сондосун алат, кетери элдин кетпейби, кеп албай калсак кубалап, кагылам журтум ишенген, кара туткан балаңа. Жаңы басқан биз үчүн кала берди таң алдында тепкелей. Өткүн согушкан майдандан сез бери турат бүгүн бардык жерде эстери. Гүл ордуна койдум ошо эремди, агаларды агаларды эскери.